Ассаламу алейкум. Бул чукул суроошуна кайрылуу өзгөчө ата-энелерге балдары жаш 14, 15, 16, 18 жашта. Балдары студент болуп, же айылдан балдарын жибергендерге ата-энелер сиздерге кайрылуу. Биз жаңы эле детский колонияга барып келдик. Ошол жакта көрүп кабыргам кайышып келатат. Жап-жаш балдардын камалганын көрүп, Улукбек Карпбек уулунун ушу инициативасы менен барып, ошол жакта жаш балдар мен суранган экен. Интернеттен, телевизордон көргөзүп турат экен бир жолу. Ошолорго барып биз да сүйлөшүп келдик. Менин кабыргам кайышканы жап-жаш балдар. Алар билбестен түшүп калган. Оору беренелери менен аз албетте түшкөндөр, бирок көбү билбестиктен 282 статика бар экен, закладчик деп коет, но синтетикалык наркотиктер. Ошондойлорду Инстаграмдан жеңил жумуш берем, арзан жумуш берем, оңой жумуш берем деп атып, адамдарды, жаштарды ошого алаксытып, аларга кайсы жерден ошо наркотиканы алып, бул жака наркотикага ташыйсың деп, ошондой наркотиканы бир көрүнбөгөн нерселерге уруп, балдарды ошондой жумушка иштеттирет экен. Ошентип балдар 3000 сом алып, 4000 сом алып, жеңил жумушка көнүп, аягы барып аны милицияга өздөрү эле карматтырып берип коет экен, өздөрү эле наводко берип коет экен. Ошон үчүн туугандар, силерден сураныч, балдарыңарды жакшылап карагыла. Кайсыл жактан акча таап атат, кантип кийинип атат, кантип окууга акча таап атат, ошолордун баарын жакшылап изилдегиле. Балдарыңардан сурап койгула, ай, каяктан акча таап атасың, адал акча таап атасың, туура иш кылып атасыңбы, мыйзамды бускан жоксуңбу деп. Туугандар, эртең ойлонсо кеч болуп калат. Бүгүнкү күндө ушундай наркотика өтө көп жүрүп атыптыр. Бул жакта Бишкекте дагы жаштардын баардыгы ушу меф наркотикке отуруп калган экен туугандар. Ошон үчүн ата-энелер эртең кеч болуп калат. Бүгүн балдарыңарды бир жакшылап сурап койгула. Дүйнөдө эле барыбыз жүрөр, балдарыбыздын тарбиясы унутулуп калбасын. Балдарыбыз каяктан тамак аш ичип атат, каякта жүрөт, унутулуп калбасын. Ошону мен сиздерге аябай жеткизип коеюн дедим. Ушундай жашнакай балдар, адеми балдар баардыгы ушул закладчик болуп, кармалып калып, ушу Инстаграмдан жеңил жумуш табам деп камалып кеткендер муногу жерден экен. Мамлекет дагы күрөшүп атат, баардыгы күрөшүп атат, бирок жетишпей атат. Бул шүмүшктөр дагы жукурлар ушундай бир бул дүйнө жүзүн боюнча жүрүп аткан система. Ушул Кыргызстан ичинде да аябай өнүгүп атыптыр. Ошон үчүн туугандар, балаңарды көзөмөлдөгүлө, сөзсүз көзөмөлдөгүлө. Эртең түрмөгө отуруп калса, көз кашайып ыйлаганда кеч болуп калат туугандар.